күндө талапкермин, балким утуп алам. Негизи мен өзүмдү күткөн эмесмин чынында. Мына барын түзүлөрдү бар шарттар жасап берди сиздерге. Ошондуктан дагы бир жолу сиздерге айтып кетемин, эгер мындан ары ойнобой турган болсоңор, анда башкача сүйлөшөбүз. Рахмат барыңызга. Бүгүн кыргыз футболу үчүн маанилүү күндөрдүн бири, анткени жыл сайын өтүүчү мыктыларды аныктоо жараяны өтүүдө. Ал эми бул жылы кыргыз футболунда кимдер мыкты атанды, кимдер алдыга озуп чыкты, алдыда кенен айтып берем. Кыргыз футболунун тарыхындагы дагы бир жемиштүү жылы жыйынтыкталып, жыл сайын өткөрүлүүчү КФУ Football Awards 2025 салтанаты уюштурулду. Бул иш-чара өлкөнүн футбол коомчулугунун башын бириктирип, анда кыргыз футболунун аброюн көтөргөн инсандар бул кеченин башкы каармандарына айланышты. Жыл сайын өтүп турган мындай мероприятие айтсам болот. Жылдын эң мыктылары буюрса бүгүн биякта чогулуп жатат. Жылым менче жакшы эле өттү деп айтсам болот. Бир жылда 2 команда алмаштырып, буюрса жакшы күндөр өттү. Курама боюнча өзүбүзгө койгон задачаларды тилекке каршы аткарбай калдык. Группадан чыкпай дальше. Буюрса жаңы машыктыруучу да келди. Агалар мийгелик, буюрса көп ийгиликтер алдыбызда болсун. Ушул Өзбекстанда болгон беттеште өзгөчө сиз көзгө урундуңуз да. Популярдуулук дагы да болсо артты. Ошол боюнча Чын айтсам, мындай ар кайсында ар бир матчка бирдей эле даярданам. Просто ошол күнү ушундай болуп калыптыр. Ийгилик бир аз мен тарабымда болуп калыптыр. Чын айтсам, сиз айткандай популярдуу нерсеге чын айтсам деле көп көңүл деле бурган жокмун. Бирок бир аз сезилди. Чоң рахмат көрөрмандарга. Чын айтсам, матчтан кийин жылуу сөздөрдү жазышты, дагы эле жазып жатат. Чоң рахмат аларга. Баарыңызга кутман кеч. Биздин руководствого жана ушундай бул жакты уюштурган элдерге чоң рахмат. Ушундай кечени бизге уюштуруп бергендерине. Кыргыз футбол үчүн мындай жакшы жыл болду деп ойлойм. Анткени көп өзгөрүүлөр болду, көп жаңы нерселер салынды, көп жаштар, мисалы үчүн биз U23 командасы Азияга жолдомо алдык, жана ошого жакшы даярданып жатабыз. Буюрса дагы жакшы жылдар болот деп ойлойм. Сиздин оюңузча футболчу катары бул жыл ичинде кимдер мындай өзүн тааныта алды, жакшы жактан көрсөтө алды футболчулардын арасынан? Футболчулардын арасынан мыкты жаш футболчуларды өзүм номинант катары айтсам, негизи мен өзүмдү күткөн эмесмин чынында. Анан мен оюмча бул жолу ошол номинанттардын арасында Арсен Саршенбеков жакшы оюн көрсөттү. Негизи ошол кичине чын айтканда ошол көбүрөөк татыктуураак болчу. Мисалы үчүн мен ошону күткөм номинанттардын арасында. Бирок эми ал мындай тандалбай калыптыр, билбейм. Буюрса кийинки жылдары деп ойлойм. Кыргыз футболуна жакында эле отборочный Азияга тандалуу оюндары бүттү. Аякта ийгиликтүү биринчи орун менен чыкты. Кудай буюрса, эми алдыда азыр келе жаткан ошо Азия кубогу бар, ошого даярданып жатабыз. Индонезия шаарында өтөт. Ошо азыр даярдыктын баары ошакта. Ошактан жакшы результат көрсөтөбүз деген ойдобуз. Командада бул жылы Азияга чыктык, отборочныйдан өтүп, Өзбекстанды уттук, буюрса. Эмки жылы буюрса Индонезияда отборочный и Азия болот. Ал жакта ошол кат немеде Джакартада. В этом году мы прошли отбор на Кубок Азии в Индонезии, вышли с группы с первого места. Это большое дело, да? Давно не выходили с первого места, и сейчас готовимся. Завтра вот полетим в Армению на турнир, там Грузия, Молдова и Армения будет. Будут товарищеские игры, мини-турнир, подготовка к Азии. Салтанаттуу иш-чарага Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев катышты. Ал иш-чаранын жүрүшүндө спортчулардын ийгилиги мамлекеттик деңгээлдеги колдоого ээ болуп жатканын белгиледи. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык футбол тармагында болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр орун алганын кошумчалады. Өлкөнүн ар кайсы аймактарындагы футбол талаалары кайрадан реконструкцияланып жатса, айрым жерлерде жаңыдан курулууда. Келерки жылы бул спорт үчүн толук кандуу инфратүзүмдү жакшыртуу иштери соңуна чыгарын
билдирди. Ошондой эле футболду андан ары өнүктүрүү багытында мамлекет башчысынын дагы бир жарлыгы чыкканын маалымдады. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү аземдин катышуучулары, урматтуу футболисттер, тренерлер жана ошол футболдук клубдун ээлери. Бүгүн ушул баарыңыздарга белгилүү болгондой, мамлекетибизде 2025 жылкы эң татыктуу футболдук маанайдагы адамдарды тандап алабыз. Буюрса, бул деген ошол кыргыз футболунун бүгүнкү күндөгү өнүгүү жолундагы кайсы бир дагы бир тарых болуп калат. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, кыргыз футбол биримдиги 2 жылдан бери, 2024-2025 жылдан бери мамлекетибиздеги футболду өнүктүрүү боюнча эң алдыңкы программаларды кабыл алганбыз. Ошол программалардын негизги бөлүктөрүн айта кетейин. Бул биринчиден мамлекетибиздин башчысы урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин бизге көрсөткөн футболисттерге дегеле футбол коомчулугуна көрсөткөн өтө чоң колдоосунун негизинде биз ушу 2 жылдан бери футболду карай баштадык. Так? Анан негизги маселе ошо урматтуу президентибиз футбол боюнча Кыргыз мамлекетинин футбол тарыхында биринчи ирет өзүнүн указын чыгарып, футболду колдоо боюнча маселени алдыга коюп берди. Ошол негизинде 2 жылдан бери республикабыздагы бардык жерлерде футболдук инфраструктураларды өнүктүрүү боюнча чоң программа кабыл алганбыз. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2024 жылы, 2025 жылы бир нече ондогон футболдук талааларды, футболдук базаларды, футболдук стадиондорду республика боюнча куруп ишке бердик. Ошол негизинде бүгүнкү күндө Кыргызстанда миңдеген, бир нече миңдеген балдарыбыз футбол менен машыга баштады. Демек, Кыргызстанда футболго болгон көз караш өзгөрдү. Мына мамлекетибиз футболго болгон өзүнүн көз карашын өзгөрттү. Демек, мамлекет тарабынан түзүлгөн ушул шарттарды колдонуу мындан ары эми футболисттерге гана көз каранды болот. Мындан ары футболисттерибиз жакшыраак футболду ойнош керек. Өздөрүнүн жанагы чеберчилигин көрсөтүш керек. Мамлекетибиздин ичинде, мамлекетибиздин сыртында футболду чоң деңгээлге көтөрүш керек. Себеби футбол бул жөн эле оюн эмес. Бул жөн эле спорттук белдеш эмес. Бул бүгүнкү күндө коомубузда эң чоң ушул социалдык жактан колдоо боюнча дагы өз ордун ээлеп турат. Ошондуктан мен ойлоймун, биздин футболисттерибиз мындан ары көптөгөн жакшы жетишкендерге жетет деген ойдомун. Андан сырткары, мына бүгүн мындай болуп атат, мындай төп келип калган деп коет го жанагы. Төп келип калган айтайын. Бүгүн биздин олимпиадалык жаштар курама командабыз 23 жашка чейинки Азия кубогуна Кыргызстаныбыздын тарыхында биринчи ирет жөнөп атышат. Бүгүн саат 12-де буюрса жөнөп кетишет. Бул деген 6 январдан баштап Сауд Арабиясында 16 Азиядагы эң күчтүү 16 команданын ичинде Кыргызстан дагы ошол олимпиадалык командабыз күч сынаша баштайт. 6 январда биринчи ойыны болот. Ошондуктан мына бүгүн ушул трибунадан туруп, силердин алдыңарда туруп, футболдук кечени ачып жатып, мен ошол биздин балдарыбызга, спортчуларыбызга ак жол каалап коет элем. Балдарыбызга ушул ийгиликтерди каалап коет элем. Себеби бул да болсо биздин мамлекетибиздин чоң мындай престижи болот. Урматтуу футболисттер, дагы бир жолу сиздерди ушу бүгүнкү ала турган сыйлыгыңыздар менен куттуктап кетемин. Сиздер чынында эң татыктууларсыздар. Эң татыктуу футболисттерди, футболдук функционерлерди, футболдук судьяларды, футболго катышы бар ар бир адамды тандап алууга аракет кылдык. Мындан ары дагы, мына эмдиги жылдан баштап, эмдиги 2026 жылы биз Кыргызстан боюнча футбол инфраструктурасын түзүү маселесин чечип бүтөбүз. Кайсы жерге барсаң, ошол жерде стадион, кайсы жерге барсаң футболдук талаа, кайсы жерге барсаң түзүлгөн шарттар бар. Эми мына футболисттер силер иштегиле.
Futbolistler sizler trenirovkаны kılgıla, жақсылап машық қыла, мамлекет туысын бейік көтерді. Ал эми мамлекетибиздин башчысы, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич экинчи указын чыгарды. Футболду колдоо боюнча. Биринчи указы былтыр чыкса, экинчи указы мына быйыл чыкты. Анын негизинде жана өкмөттүн биздин мыйзамдарыбызга өзгөртүү киргизүүлөрдүн негизинде футболдук инфраструктуралар налогтордон бошотулду. Коммуналдык жанагы төлөмдөрдөн бошотулду. Жанагы социалдык айлык алганда төлөй турган налогтордон баарынан бошотулду. То есть футбол менен машыккан адамдар, организациялар, айлык алгандар, айлык бергендер барлык налогтордон бошотулду. Мамлекет ушул нерсени өзүнүн мойнуна алды. Мамлекет дагы эмне кылыш керек? Мына баарын түзүп берди, бар шарттарды жасап берди сиздерге. Ошондуктан дагы бир жолу сиздерге айтып кетемин, эгер мындан ары ойнобой турган болсоңор, анда башкача сүйлөшөбүз. Салтанаттуу кеченин жүрүшү шоу-концерт менен коштолуп, анда белгилүү ырчылардын аткаруусунда чыгармалар жаңырды. Андан тышкары келген конокторго ар кандай кызыктыруучу оюндар ойнотулуп, демөөрчүлөр тарабынан белектер ыйгарылды. Вот тут еще. Кайра Жырбек уулу, эй, жаным десек. Люблю его. Албетте, бул кеченин башкы максаты номинациялар боюнча мыктыларды аныктоо. Ошентип 2025 жылдын жыйынтыгы менен мыкты футболчу наамына дарбазачы Эржан Токотаев татыктуу деп табылып, ага 170 000 сомдук акчалай сыйлык тапшырылды. Это ваша стена! Это тот самый человек, который говорит, что все будет хорошо, потому что на воротах стоит Эржан Токотаев! Эржан своим мастерством подарил нам по-настоящему незабываемые Награда для меня. И, во-первых, спасибо Всевышнему за ту возможность, которую он мне дает каждый день. Доказывать в первую очередь себе, что я могу идти вперед, идти к своей цели. Хотел бы сказать спасибо своим родителям, своей семье, супруге, которая сегодня здесь со мной. Я очень ценю ту поддержку, которую они мне оказывают. Они всегда рядом, всегда направляют, всегда поддерживают меня. И это очень дорого мне стоит. Я благодарен судьбе за то, что в моей жизни рядом со мной всегда присутствуют правильные люди. Я попал в отличную школу футбола. Я с гордостью могу сказать, что я воспитанник футбольного клуба «Дордой». Аскар Матхалбыч, вам тоже за это спасибо. За те условия, которые вы нам предоставляете и предоставляли на тот момент. Спасибо моему первому тренеру, Садовскому Владимиру Федоровичу. При нем я начал делать свои первые шаги в большом спорте. Спасибо также Батраеву Раису Рустамовичу. Это мой первый тренер вратарей. Это большая легенда в кыргызском футболе. Амирову Ренат Гаязовичу. И, конечно же, так можно сказать, по-футбольному мой второй отец – это Джалилов Закир Деливерович. Благодаря им сегодня я здесь стою. И, пользуясь случаем, я бы хотел посвятить эту награду своей тете, которой, к сожалению, уже нету рядом с нами. Но, думаю, она сейчас сверху смотрит и гордится мною. Поэтому эту победу я посвящаю ей. Спасибо. Ошондой эле жаш талант Кими Мерк мыкты жаш оюнчу, ал эми Эдмар Лассерда мыкты машыктыруучу катары таанылды. Сыйлыктардын катарында футзал, кыз келиндер футболу жана калыстардын да эмгеги бааланып, Барс футболдук клубу жылдын мыктысы аталды. Белгилей кетсек, быйылкы сыйлыктардын фонддук көлөмү президенттин футболду өнүктүрүү боюнча жарлыгынын алкагында 1 миллион сомду түздү. Эворстон бизди мыкты ассоциация деп таңдаганына абдан кубанычтабыз, толкундан атабыз. Мен ойлойм, бул жөн эле берилбейт.
көптөгөн иштер аткарылды. Буйруса келечекте биздин футболго деген салымыбыз мындан дагы көбүрөөк болушуна биз болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Кудай буйруса биздин мамлекеттин болгон кадам алдыга жыла берет. Дүйнө чемпионатына койгон максатыбызга жетебиз деп, чогуу жетебиз деп ишенем. Чоң рахмат. Бирге алга. Негизи эмоциям азыр ойноп атат, анткени бир аз толкунданып атам. Анткени Айжан менен Акылай деле ушул намга татыктуу болчу, анткени алар менен ошол бир талапкерлер болгонум үчүн аябай сүйүнүп атам. Алганым үчүн аябай кубанып жатам. Кыргызстанда футбол аябай өзгөрүп баштады. Акыркы жылдары особенно өзгөрүп баштады, анткени аракет кылып баштадык, кыздар ойноп баштадык, командаларыбыз көбөйүп, курама командага 14-15 жашымда кирдим го дейм. Анда U14 по-моему болгом да. Ушул наамга билбейм, 5 жыл керек болду го дейм, анткени мен Айжандарды көрүп, аябай мындай кандай айтсам, бир аз толкунуп атам, ооба сыймыктангам Айжан кыздар менен. Бул сыйлыктар бир гана өткөн жылдын ийгилиги эмес, алдыдагы чоң максаттарга берилген дем күч. 2025-2034 жылдарга карата футболду өнүктүрүү программасынын алкагында инфраструктураны жакшыртуу жана жаш таланттарды колдоо иштери улантылмакчы. Сыйлык алган ар бир спортчунун артында миңдеген күйөрмандардын ишеними жана талыкпас эмгеги турат. Ошентип 2025 жыл кыргыз футболу үчүн жыл рекордтордун жана бийиктиктердин жылы катары тарыхта калды. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Соморалиев, регион Бишкек. Кыргыз футбол биримдигинин жыл жыйынтыгы боюнча мыктыларды сыйлоо салтанаттуу аземин